Кайрылуу күн достар, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн өтө дәмдүү суши роллу дайындайтын боламыз. Эгерде арнама жазылмаган болсаңыздар, жазылып, менен бирге дайындап көрүңүздөр. Суши роллу өтө оңай әрі дәмдүү болуп чыгады. Бизге эң алдымен осындай калын ыдыс керек болады. Осындай стаканмен 3 стакан күрүчтү өлчөп салатын боламыз. Күрүшүбүздү 5-6 рет кайтара жууп, суумуз мөлдүр болгонго чейин жуабыз да, осындай стаканмен 3 стакан таза суумузду косуп, катуу отко коябыз. Күрүшүбүз кайнагандан соң бая отко коюп, 15-20 минуттай дайындайтын боламыз. Міне биздин күрүшүбүз дайын болду. Эndi үстүнө таза сүлгүнү жайып, какпагын жаап коябыз. 15-20 минут туруу керек. Енді күрішке арналған заправка дайындайтын боламыз. Ол үшін жарты стакандай күріш уксусы керек болады. Оның үстіне 2 ас касык кантымызды саламыз. 1 ас касык тузумузду салып, жакшылап барлыгы эригенге дейин аралаштыратын боламыз. Осы заправкамызды күрүшүбүзгө куюп, жакшылап акырындап аралаштыратын боламыз. Барлыгы жакшы сынуу керек. Суши роллу жасауга бизге осындай коврик кажет болады. Немесе, эгерде болмаса, сүлгүмен жасауга да болады. Осылай пищевой пленка менен барлыгын жапсырып аламыз. Міне ковригimiz дайын болгон соң, ичиндеги салмасын барлыгын кесип коябыз. Ол үчүн бизге кыяр кажет болады, краб таякчалары, кызыл балык жана творожный сыр керек болады. Кыяр жана краб таякчаларын осындай узун таякчаларга бөлөбүз. Ал балыгымыздан осындай артык майларын алып тастайбыз да, бөлүктөргө бөлүп аламыз. Міне салмасын барлыгын дайындап койдук. Енді кунжутубузду осылай сковородкада кууруп аламыз. Енді суши ролл жинауга кирисебиз. Ол үчүн осындай нори кажет болады. Тегиз жагын астына коюп, күрүшүбүздү осылай жайгастыратын боламыз. Өтө мукуят болуңуздар, шетине адимлеп осылай күрүшүбүздү жайгастырууубуз керек. Енді ортасына творожный сырымызды салып, осы кыяр және краб таякчаларын салатын боламыз. Әрине салмасы өздеріңіздің каалооларыңызча не салгыларыңыз келеді, соны сала бересиздер. Ал енді осы ковриктин көмөгү акындап орай бастайбыз. Шеттерин жакшылап осылай басып, жан жактарына норига сууду жагабыз. Жакшы жабышуу үчүн ары карай орай бастайбыз. Енді ары карай видеодагыдай көрсөтүлгендей сыяктуу жасайбыз.